шаң шығар. Қорған шаңды көргенде енекеңен жан шығар. Атаңдың көрініне қорған шаңды қараса. Егерде сенден кимсің деп сұраса, сен паспортыңды көрсөтөсүң. Ал эми элден сен кимсің деп сұраса, анда ал документ катары өзүнүн окумуштуусун, жазуучусун, сүрөтчүсүн, композиторун, саясий ишмерин көрсөтөт деп авар акыны Расул Камзатов айтып кеткендей, биз кыргыздар дүйнөнүн кайсыгына булуң бурчуна барбайлы идарлашабыз. Кыргыз ким экенин аңдай албаган кезде Манас дастаныбызды айтабыз. Чыңгыз Айтматовду атайбыз. Дүйнөдө кыргыз деген эл бар экенин далилдөөгө далалаттанабыз. Бул тарыхый чындык. Миңдеген жылдар аралыгында Манас дастанынын элесинен унуткартпай келген манасчылар болгон. Демек, ар кайсы доордо жашаган манасчылар улуу кыргыз тарыхын кийинки буунга өткөрүп келген тарыхчыларыбыз десек жаңылышпайбыз. Ондогон, балким жүздөгөн манасчылардын ысымдары сакталбай калса да, бүгүн деле элибиздин арасынан таланттуу манасчылар чыгып, бул жарык дүйнөдө Манас дастаны жашап келет. Бул чоң керемет. Ар бир дарыган манасчы дастандын негиз көзөгүн карманып, окуяларды өз алдынча Кудай берген шыгынын жетишинче көркөмдөп айтканда болса керек манасчынын улуулугу. Анда эмесе, урматтуу замандаш, тээ өткөн кылымдын башында жашаган, доор алмашканда советтик жетекчилик кыргыз элинин көөнө маданиятына кызыгып, кылымдарды карыткан Манас дастаныбызды кагаз бетине түшүрүүнү колго алган кезде, эң ириде кыргыздын кыйырына таанымал болгон манасчы Сагынбай Орозбаковдон жаздырган эле. Бул иш Түркистан Республикасынын эл агартуу комиссариатынын тапшырмасы менен ишке ашырылган. Сагынбайдын өнөрүн уккан агартуучу мугалим Каюм Мифтаков 1920-жылы атайын Кочкорго издеп барып, Манас айттырып, анын чыны менен залкар талант экенине көз жетет. Манасчынын турмушу өтө начар экенине өз көзү менен көрөт. Каюм Мифтаков өз көргөнүн күндөлүгүнө ментип жазган. Эми Сооронбай экөөбүз чора эле берген 12 матаны куржуңдарыбызга салып, Сагынбайдын үйүнө келдик. Келсек, үй курундай кара болуу менен бирге 1000 жерден тешиги бар эле. Үйгө кирсек, жылаңаш 6 ананы, 1ден 12 жашка чейин балдарды кармап олтурганын көрдүк. Алардын бардыгы кыз эле. Бир аздан кийин каптан, таардан көйнөк кийген Сагынбайдын чоң кызы келип кирди. Үйдүн ичин карасак, бир эски кийиз, 2 жыртык кирли жууркан, бир казан, бир аяктан башка эчтеме жок эле. Бир аз олтурган соң, Сооронбаев балалык менен чыдабай Сагынбайдын аялынын алдында 5-6 мата берсек, Сагынбай бизди ээрчип алат экен деп койду. Аялы бул сөздү эшитип, 5-6 эмес, 3 кызыма 3 мата берсеңиз да, Сагынбайды сизге кошуп айдап жиберем. Бекерге айтып жүргөнчө сизге айтсын деди. Ошентип, Сагынбайдын манасын жазууну Каюм Мифтаков Ибрахим Молдого тапшырат. 1922-жылдын июнь айынан 1926-жылдын август айына чейин манасчы менен бирге туруп, бир табактан тамак жеп, кайда болбосун эгиздин түгөйүндөй артынан калбай ээрчип,
Манас дастанын башынан баштап ар бир окуясын кагаз бетине тыкыр түшүргөн агартуучу мугалим Ибрайым Абдрахманов болгон. Ибрайым Абдрахманов 1888 жылы Ысык көлдүн Чырак айылында орто дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Кичинесинен зирек болгондуктан 7 жашында айылдагы молдодон кат тааныганды үйрөнгөн соң Пржевальскийдеги 7 жылдык татар мектебинен билим алып бүтүргөн. Жетегизде ачылган жаңы усулдук мектепте 11 жыл мугалим болуп иштеген. 1916 жылы Ат башка барып, ал жакта агартуучулук ишин уланткан. Ал окуучу кезинде эле орус акын жазуучулары Александр Сергеевич Пушкиндин, Михаил Лермонтовдун, Лев Николаевич Толстойдун, Иван Андреевич Крыловдун чыгармаларына кызыгып, айрымдарын жатка да билген экен. Белгилүү агартуучу жана фольклор чогултуучу Кайым Мифтах менен жолуккандан кийин Ибрайым Абдрахманов да элдик өзеки чыгармаларды жыйноого киришет. Сагынбай Орозбаков 1867 жылы Ысык көлдүн Кабырга деген жеринде дүйнөгө келген. Анын атасы Ормон хандын сурунайчысы болгон. Сагынбай жаштайынан билимге умтулуп, араб арабинде жазылган китептерди окуп билген. Сабаты жоюлган, түшүнүгү кенен адам болгон. 16 жашынан манас айтып, эл оозуна алынган. Сагынбай өмүрүнүн көпчүлүгүн Кочкор өрөөнүндө жашап өткөргөн. Бул эки адамдын тең кыргыз маданиятынын тарыхындагы ээлеген ордулары эң бийик. Бири манасты айтса, экинчиси кагаз бетине түшүрүп, өз алдынча системага келтирип, улам кайтала уккан сайын кошумча алымчаларын киргизип, түзөп, акыр аягында китеп кылып чыгарууга дайындаган. 4 жыл бою шерик болушуп, бири экинчисин айтканын үлгүрүп жазып кала албай, кайрадан кайталап айтуусун өтсүнсө, экинчиси тажабай, тигил жетишпей калган саптарды улам кайталап айтып отурганын элестетсеңиз. 4 жыл аралыгында Ибрайым Сагынбайдан Манас дастанын окуяларын толук жазып бүткөрөт. Сагынбайдын Манасынын көлөмү 250 миң ырсаптарынан турарын ошол Ибрайым Абдрахмановдун кажыбас эмгегинен улам билип олтурабыз. Жеткени, жетип тиштер кезинде жер куйга кирип кеткени, Кайыпкан баштап карысы, калың аскер барысы, артынан жетип барышты, ийинге түлкү кириптир, көпчүлүк иштап ийиптир. Ак тикендин түтүнү, үңкүргө кирди бүтүнү, какап чакап бу түлкү, кайра чыкты куу түлкү, тайган болгон таскылы, чыга түшкөн түлкүнү чыркыратып басканы, Бейкут жатат маңдайда, дуудуу калтка каныбыз, ак мазардын башында, 60 төөгө жүктөгөн алтын күмүш зарбыз, анын баарын ар жагы Соңкөл жайлоодо 6000 жылкы малыбыз, анын баарын алыңыз, кыйнабагын жанымды, кетирбегин санымды, Кайыпкан менен таскылдан тиленем кашык канымды, аны айтып бадаң салганы, чыгарарсың чыныңды, айтарсың түлкүм сырыңды, Кайыпкан айтып калганы, айтпаса жерге кирсин деп, эр таскыл өчүн алганы, терисин сыйрып тирүүлөй тумшугуна барганы, жерден чыккан суусу бар, суудан чыккан буусу бар, кыдырата жары бар, кыркатанга жүктөгөн, ошол суунун астында кызыл алтын зары бар, адалаңдын ошондо дүйнөсүнүн баары бар, ошол сөздү айтып салганы, Кайыпкандын иниси кошо турган Кошунбек сүйлөп турган түлкүнүн мурдун кесип алганы, кыйкырганда куу түлкү 40 күндүк жерге угулду, кажылдап турган калың кол бааратынан жыгылды, дүйнө жүзү дүңгүрөп, жер чайпалып күңгүрөп, качыргучур үн чыкты. Бармак култка элине 100 000 аскер жабылды, ара тоонун белине бара турсун көй батыр, барабыз деп кулкага бапылдашып баратыр, эң аягы кызыл суу, Кайыпкан кирген жолу бу, Кайыпкандын кашында 80 000 аскер бол экен, таргап чыгай жол экен, култкага караган адалаң деген зор экен, терс суунун ичи дээр экен. Эсаке, деги балалык кезиңизди эстейсизби? Манас жомогун кантип айтып калдыңыз эле? Бала кезим күнү бүгүнкүдөй көз алдымда. Атаң көрү. Анда азыркыдай үшкөл жок. Атам айылдагы өзбек молдого берип, 3-4 кыш кат тааныганды үйрөндүм. 9-10дордогу курагым. Эптеп окуганым менен жаза албайм.
12'ge келгенимде атам мага катын алып берди. Ошону менен балалык күндөрүм түгөндү. Бүлөмдү багышым керек болду. Жайдыр кыштыр мал артынан жүрөр элем. Бир күнү айылдын жогору жагында кой козу кайтарып жүрүп уктап калыпмын. Бир маалда эле бир топ атчандар келишип, "Эмне уктап жатасың? Мындан ары манас айтасың" дешти. Сагынбай, эмне жатасың? Койлор түгөлбү? Тигине койлор түгөл жүрөт. Козулар бүт бар эле. Ооба, сизди конокко эмнеге чакырыптыр? Манас айтып бер деп чакырышыптыр. Ооба, кайсынын үзүндүсүн айтып бердиңиз? Алмамбеттин жер суусун көрүп арман кылганы деген үзүндүн айтып бердим. Ооба, мага дагы айтып бересизби? Ооба, айтып берейин. Arkası çılava salgan şarekin ençisine alman bet eva kalgan cereken güldülüğü turası görür bolsa. Алшер ооба, мен да айтсам болобу? Эмне, сен билесиңби? Ооба, мен да билем. Кана айтып көрчү. Ey Manas Batır Karaçı 11 yaşta geziken alakanday kırgız eline amanat ilip turabı aradan köptür ötüptür. Ошондон кийин Алишер абам таптакыр манас жомогун айтпай калган. Көрсө кырааным эл алдына мени чыксын деген тура. Сагынбай Орозбаков 1906 жылдагы улуу үркүндө эл катары агасы Алишер экөө көрбөгөн азаптар тартышып, беделашуусун ашып, какыша алга барышат. Сагынбай эл арасында манас айтып, үй бүлөсүн багып, эптеп күн көрөт. Менин агам катышкан экен. Мен 18 туулган кишимин. Алар 16 жылы, 16 жылдан чыгып 17 жылы киришимде экен. Экен. Бирде арчыкан деп бир бий болгон киши бар экен. Тияктан ярты келген Байкер Кали деген Сагынбай деп койгон. Алда ошо жүгүрүү киши экен, канагылуу деп койгон. Ошо киши мен бир көрүнгө айтышып көргөндө Türk itiye teken kıştan var. İyimizden ağız var, çıkarı diye. Ama bir yılkı üstten koyup koyup eğitim veren bir sürü beken peşin bilgiler gelene bir gün olman kararlaşır. Peşin bilgiler olsanız emin Allah'ın Resulullah itare geçirir. Yumuk tuvaları ama çok koydum o var. Ana ошондо ага катнашкан кишилер Ысык көлдөн келген кызык
Almatay'ın oğlu Sağıntay var. Sağıntay varken sonra filmden bir yanlıştan açık böyle. Atı var işlerden yerler. Ondan attı var, şu işler. Siyahtan evli işlerden su faydalı var. Kalandan atı yoktur, böyle atı var işlerden var. Bir yaktan Türkbaş, Apay, Yakuvakon, Sanmatı degende Kazanalayı, Nordez'de Türkbaş kusur aldı, benim aklımdan tarafta kıtımda. Çünkü rönetin kültürü öğrencileri, yabancıların işine bakması. Ana halıslar, üstlük, öyle böyle kırısı içinde Allah'a yazdığım üstlükken çoktan açık bölge üstlük harekatı böyle bir zaman. Az bırakan kardeşler içinde. Şuraya bulup kardeşler. Biraz tımşa oturuşta değiştirip 708 kişi. Erişiriz. Ben de aramışımda 20 yaştaken tuttular. Bir arkadaşa teker. Çay bayağı mutlu şunu tutuyor. 20 yaştaken ateşleri tutmayı da temizlerim. Deyince demek oldu. Bunu neme aytıp koyulan siyahtan havarını dolduruyorsun orada. Sağın bay başladı. Sağın bay gayden aytar. Köpçülüğü Mustafa'da oturup bunun parasını kalabalık etmezdi. Yiğitılandı çakırgan yeri. Yol baskan yerin. Peki o kurulu. Makulluğuna Sağın bayda aytır, Sağın bayda aytır. Yiğitılandı çakırgan yerin aytıp Yiğitılandı kıçırıp alıp gelip pişirip marasına yer çok tutuyor. Ağın kutu büte çeker. O namaz peşinde başlarken ertesi eklemeye gündüm orada çıkıp erteyiz kop olmakta küçük oldu. Memleket gideceğince mi Allah? Memleket gideceğince mi kısalıp koyup kalın olsa oturamadı. Gecinde ve Allah'dan başlayıp Yusuf Akın'da sen ait. Sen şu Yema Aytlan geldi ait. Sağın Bay Aytlan geldi. Değil. Makul değil. Sağın Bay Aytlan geldi aittiler. Aytıp olar. Sağın Baytlan kıskarak, tüyemek Sağın Baytlan usulrak oldular. Tüyet. Yiğitanlığı selam gibi daha. Tüyeden sonra onu yatıp alacak. Ertesi ikinci gün, üçüncü gün ayrılanda, yana Sağın Baysal'a geldim Mehmet'e. Sen Aytlan'a gidecek. Aytlan'ın manasını kolunu talastan çuvatıp çıkaran. Talastan kolunu çuvatıp çıkarıp Sağın Bay'a şu beşimde Aytlan'ın şakasını kırmışsa. Ertesi eğitimden gittiğince karakoldu, çok arası büyük, tok paradı. Ya hayattan arası olsun dedi. Hani gecesi Yusuf Akın'da gidecek. Yusuf Akın'a ait oldu ara. Kolduğun astı buranın önünde kolduğun astı durursan tavuğunun çoğunda kolduğun astı durursan buranın önünde hani 6 ayın ayakta tez ayakta vermiş var. Usul geri arar mı yeter? Anlatamazsın çağırdı. Oturdu şu onun oğlumun dayandı. Öğren bağır açıp düşüyor dedi. Bukan dayandı. Tüygerin dayandı. Sağın taylayan şöyle. Ben bir oyun yakınmayı tay. İşte tımşak durdular. Sağın bay. Yiğitilandı çakırgan yeri. Bu kulaktu. Kulaka girgirip. Allah'ın gene Sağın bayın ömür boyu şu zamansı ormanı taktır. Asıl şu biskerizi buradaki yürgen yerler. Paskan yerler. Soğudalarımız biskeri. Basının ne oluyor? Basının paskanları bu.
Çakırgan yetirandı çakırgan diye sayılır. Diyalı yetmen türlü bu yazık böyle. Artık onlar sözüne anlattık artık tanımış. Yani yok. Süvakon haldeyen zaten tüyüre. Yemin arasında elinde atkaskan da ikinci Beyzin arasında Beyzin diyen getir onu bunlar oksatan biz atın uğabı sandamında Koran'ın sorumuz Müslüman edelim biz kaç yaptı gelirler. Beyzin diyen gelir. Bazı bir yokmuşluğu içine Günçülüste Çin degen hükümet var. Başkalarına bu ayrı. Kişileri var. Çünkü yakında Yusuf Alasya birinin olduğunu birlikte varlık değil bu ülkede. Divayetlerin doğalıdır. Anlamışsın o gayrısı. O soğuk araganda bizim okul yaxşılar ana arasılsalar. Yemin adıyla o siyattan yerinde. Sağımda koldu taraftan çıkarıp oldu Beijing alparı hayatın arasında hayvan basıyla Manassu Amal Konur ve Amal Turlan'ın kelime yönetim. Çıkan yerin alparı kara oldu, soğuk düşüyor. Yoktu. Üstü bakın. Aran talastan çıkarıp koldu. Turlan'ın oyu tavuğunu çoğuldu. Soğuk kesiyor alparı. Bu yeri alanda cüssü bakın. Bir bayt olmadı. Yerin atları yerin atları. Yana bolduğum yana karaganda Altay'da bana bir senin geriler. Altay'a misal sattığını vakta varıp ölçüdürüp köyüntüsü bak. Bununla yolda. Benim bilişim olsunca ben ısık gördük sayak bunu değirmez. Sırtılamışsın ben ısık gördük kırık oldu. Kulay hızlık kılıp kıyağın tercihlerinde çırbayın gücümeyi barışmak kolay. Bana kalırsa gerek. Bir buyruğu yapın gerek. Şimdi direkt, anam boldu ömrüm, şu bakıma bir hak meclisi, bir köy yetenekli, iyi oğul, yenki verip, çıkardı değil. Ben savunmayım sen. İyimsiler tarafı. İlgilerin içinde hareket bulunduğu çok bozulsun hükümde kayıtlar böyle. Sen kalksal karanlığını kanda geldi bilirsin kutlarken biliyoruz yandan böyle. Ağacak tutarı götür kurtar. Bunu götür pozu götür biraz bakayım zaptan yüzde kayıtlar var. Kim vurur kayseri geliyorlardan alır. Adam sana tiyaka geçsen Şirman degen bunun harbereke. O sondan 30 bin koy. 100 koy. Bunlar gibi başa Apam, tayatam жөнүндө көп немелер айтып берчү. Таятам ушундай атам манаса жакшы айтчу деген. Жакшы айтып жүрчү. Атам манаса айтканда эч ким мындай жөн тура баягы ыйлап чыкчу дейт. Төрдөн манаса айтканда бозого чейин ыйлап барчу экен. Айтчу экен ыйлап. Ошондо 2-3 көтөрүп барып кайра өтүп алып отургузуп койчу экен. Таятамды. Таятам ыйлап айтканда көзүнө жаш агып, жашап турчу экен ыйлап. Саке эмне болду десе, бүт баары кырып салбады, бүт кырып атат. Мына баары келишти. Баары келишет, кырып салды деп эле ошо айта беришкен таятам. Бүгүн биз үчүн бир жагынан улуу манасчынын турмушу аялуу да татаал күндөрү башынан кечиргени көрүнүп турат. Элибизге эгемендүүлүктүн келиши менен манасчынын 125 жылдык юбилейи өткөрүлүп, Кочкор районундагы мектептердин бирине анын ысмы ыйгарылып, өзү жашаган айылында күмбөз тургузулган. Ошол айылды кеңеште жыйналышып өтүп, аксакалдар менен. Ой, бул Сагынбай атабыз ушу биз жерде жатса, анан эми биз эл бир көтөрүлүп ушу тойду өткөрүүгө мындай бир аракет кылбайбызбы дегендей болгон сунуш жасадык.
эл макул болду. Бул 90-жылы башталды. Айылдык уюштуруу комиссиясын түздүк. Ошондо айылдын уюштуруу комиссиясы биротоло ушу мектепке музей жасатып албайбызбы деп анан өз звонить этип эле жана музей жасаган бая бир киши жетекчиси бир жигитчи. Фамилиясы ким эле? Ошого звонить этип эле. Ошо кишиге звонить этип эле ушундай Сагынбайдын тою өткөн атат. Ошо тойго чейин ошонун музейин жасап бүтө аласыңарбы силер? Ой, биз акчасы болсо эле бүтөбүз аны. Деп ошондо 150 миң рубль го. 150 миң сом дешти. Эми бул Сагынбай атанын мүрзөсү жаткан жер тиги кургактын ичинде. Тиги эмеде, Айманбеттин оозунда. Эл Сагынбай атаны жакындан көрүп туруш үчүн, жакында мындай бачым-бачым эстеп туруш үчүн ушул элдин 4 илгерки 6 колхоздун борбору уш жерде сельсоветтин контору болчу жана Айгыржалдын үстүндө. Уш жеңге эле коелу деген бир пикирге келди. Ошо киши турмушта кандай болгон, жашоосу кандай болгон, алдагы бала күткөн, дос күткөн, тууган күткөн, элди алган дегендей. Ошол жагын, мисалы этнографиялык жагын, ошол буюм тайымдарын, урунган буюмдарын изилдөөгө туура келди. Мына могерегил өзүңүздөр көрүп тургандай, эки топу бул өзүнчө ошол Сагынбай, Орозбак топусу. Бул деген Сагынбай ата өзү жарыктык молдо болгон. Көптөгөн Куран китептерди ошол бу чүйдү ашып келип Кочкордон. Анан бу суунун ар жагындагы казак молдолорго барып туруп, ошол казак молдолордон эки куржундап китеп алып анан кайра жеткирип турчу экен. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme entes selam, enkes selam. Tebarek tezul celali ve ikram. O yaratkan Allah. Şu beli yeri üsketen istakdir. Öyle halaytırıyor. Sever. Bana asla asbaş olgan hatalarımızdan, babalarımızdan. Kendi değişinin de Nekeli çağımda görkendey. Bana geçti, ırzap. Oşol, Manas'ta aytıp atkan gezeginde ananam onu Sagınbay yarık tuttu. Anayın görmeye kadar. Sagınbay Orozbakov bul Manasçı dep жүрүшөт. Мындай Manasçı болгон жок. Сагынбай Орозбаков жөнүндө Бек деген киши кичинекей чагымда тигинен таякка жеген экен да, Бек деген. Анан желкесинде отуруп алып эле күнүгө анан таң атканча эле Манас айтат дейт. Анан жабыкты карап отургунуң деп айтат дейт. Анан жабыкты карап отурсам, кадимки эле чоң салгылашуу жабыктан көрүнүп турат дейт. Азыркы силердин кино жабыктан көрүнүп турат дейт. Кино кадимки эле кинодой болуп турат дейт. Анан желкесине отуруп алып, анан айттым дейт, күнүгө эле уктатпай эле калжыраган Manasçı деп бирдемесин айтып, ок, осуңа деп айтты дейт. Эстагфирулла деп кайта алып алды дейт. Ок дегенде, тиги ошонусун айтпай калса, тиги өлмөк да ошондо Бек. Кайра артка тартып албаса. Ошондо жабыктын бетинде кадимки азыркы согуш жүрүп атыптыр дейт. Анан ошол согушту мына атамекендик согушта көрдүм дейт. Ошо киши момундай газиеттүү Манасчы болчу. Эсаке. Аркаңыздан калбай көлөкөдөй болуп ээрчип жүрүп, бу Ыбрайым балам тоодой дептерлерин жазып салды. Бу жомогуңуз аягына чыкчудай биdeги. Чын эле Саке, сиздин Манасыңыздын эми дагы канчасы калды? Балдар. Бу Манас деген чалкып жаткан деңиз го. Тос колуңду, Ибрайым. Мына ушунчасы жазылды.
дагы мынчасы жасыл элек. Көп экен. Дала экен, дала экен. Биз алып мен өзүм атбашылыкмын. Атбашылык чагалдакмын. Ата менен өлгөн. 5 балам бар, 13 төрөдүм, ошондон 5 бар. Атым Калбүбө, атамдын аты Такырбаш. 13-тен 5 балам бар. 3 эркек, 2 кызым бар. Абышкамдын аты Жамангул. Ошол атамдан 2 эркек, 5 кыз бар экен. Анан айта берейин эми, Амангул кайнаган болсо согушка кетип, ошол бойдон кабарсыз болуп калган. Анан Жамангул эжеси, 3 эжеси, 1 карындашы бар болчу. Алар каса болду. Бул эжеси көк мойноктон каса болду. Өсүбүз койдук. Андан кийинки эжеси де Кара Кожор жакка турмушка чыгып ошол жактан каса болду. Анын 1 баласы бар болчу, ада каса болуп калды. Андан кийинки эжемдин 2 баласы бар экен, бирөө каса болуп, бирөө асыр балыкчыда. Токтойбү, Бурулбү деген эжелери бар экен. Андан кийин кичүүсү Бүйүра деген карындашы бар болчу. Андан 8 бала бар. 3 эркек, 5 кыз бар. Ал Бүйүра да өлдү. Бүйүра орто токойдо. Берки эжелер чоң эжем болсо көк мойнокко койдук ошол жакта. Анан чоңоюп согуш чыккан убактынан нарында туугандарыбыз бар. Ошол жакка кетип анан ошол жактан 55-жылы келгенбиз кайра балыкчыга. Неберелери, чөйрөлөрүнөн канча бар? Эми бүгүнкү убакта улуу кызыныкы 5, кичи кызыныкы 1, кичи эркегиники 4 эркек, 2 кыз. Бишкекте Беловодскийде турат кичи эркеги. Ул эркегиники тиги Саргамышта турат, 2 кыз, 1 эркеги бар. Ортончу уулумдуку 4 эркек, 3 эркек, 1 кызы бар. Мен 78-ге чыктым. Абышкамдын өлгөнүнө 2006-жылы каса болгон, бигил 5-жылга кетет. Агышын дүйнөдөн кайтканы. Эми ушу сиздин балдарыңыздан, неберелериңизден, чөйрөлөрүңүздүн арасында манас айткандар барбы? 1 балам айтат деп ойлогон болсо, ошо ортончу уулумдун баласы, 2-нчи баласы. Ал кичине ар уркабынан балалык кылып жеңдирип айтпай койду. Бирок мындай эмеси бар да, өзүнүн шыгы бар, шыгы бар. Андан башка балдарыман мындай эмеси жок да. Мындай атамдын, анан абышка болсо өзү айтчу. Анан туугандарынан болсо бу жерде иниси бар. Атамдан улуу агасынын балдары бар бу жерде. Ырбачыда бар. Жээндерден айткандар барбы? Жээндерден ошо жанагы кичи карындашынын улуу кызынын баласы айтып жүрөт, таластык болчу азыр Бишкекте. Келсинбүү дегенин баласы айтып жүрөт. 1952-жылда өткөн Манас дастанына байланышкан конференцияда профессор Климович, Сооронбаев, Өмүрзаковдор сүйлөгөн сөздөрүндө Манасты кагаз бетине түшүрүүдө Сагынбай Орозбаковдун тандалышы кокустук эмес. Ал өзү феодалдык төөлдөрдүн арасынан чыккандыктан улутчулдар ошонун вариантын жаздырууну туура табышкан деп эсептешкен. Ушул Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин бюросу Манас эпосу боюнча атайын угуу жүргүзүп, 1952-жылдын 27-июндагы протоколунда мындай жазылган. Манас эпосу феодалдык, клерикалдык идеологияга сугарылган. Буржуазиялык маанайда улутчулдар айрым дастанчыларга өзүнүн бүлдүргүч таасирин тийгизип, дастанга пантюркистик, панисламисттик маанайдагы элге каршы келген идеяларды киргизип жиберишкен. Бирок ошого карабай узак жылдар аралыгында көптөгөн жазуучулар менен окумуштуулар Манасты пир тутуп келишкен. Эпос түзүлдөөдө марксизмге каршы келген чоң каталарды кетиришкен. Түндө түшүмө Алмамбет кириптир. Алмамбет кызыл чийкилинен келген, кашы кытайча чийилген, сулуучасынан келген, өзү бакырайган жигит экен. Үстүнө кийген ичиги кызыл аңдын терисинен экен. Ар бир кылынын жоондугу чийдей бар. Бул нарындагы бети каранын талаасында
Манастың қолы Бейжіңге аттанғаны жатыптыр. Тиккен чатырлары апа-пақай. Манасты көре алдыңыз ба? Манастың кийген кийими башында ак кийиз қалпақ, төгөз чепкен үстүндө, кыскасы мүлдө кыргыздын эле борумунда экен. Аттарынын туяктары чарадай, кулактары типтик, кыйган камыш сыңары. Аш тойдун далайына жарчы болгондурсуз. Анын несин сурайсың? Андай учурлар көп эле болду. Тыныстан, Шамен, Байтерек, Бек Чоросунду далай элбилерлердин ашында өзүм жарчы болдум го. Ырчылар мени ээрчип, айтканымды кылып, ырда дегенди ырга кошуп, төгүп, жаатырышып калар эле. Түшкөн олжонду өзүм бөлдүм го далай эле жолу. Кайсыл манасчылардан таалим алдыңыз? Манасчылардан бу Келдибек менин таекем болгон. Бу Келдибек манасчыны карып калган кезинде көрдүм. Келдибек мага обондон жетиш элек экенсиң деп, ошо обонду үйрөттү, кол шилтөө ыкмаларын үйрөттү. Тыныбекти көрүп калдыңызбы? Узалкарды көрбөгөндөчү. Далай эле аш тойлордо чогуу болуп, жомогубузду айтышканбыз. Тыныбек мага бир жолу Сагынбай, Манаска көп кошпой айтып жүр деп мени зекиген эсимде. Эл жер кыдырып жүрүп, кайсы эл сизге жакты? Бу кыргыздын пейилинен айланса болот. Канча да бу Солтой эли аябай шайыр эл экен. Анын үстүнө берешен дагы экен. Ниязбектин Ормонун айтсаңыз? Ормон Сайнаштын атасы. Бирок бул киши өктөм, бирок адилет киши эле. Бугудан өлүп кетпегенде кыргыздын мүлдө баарынын адам санын алып, каттап, анан падыша өкмөтүн Түркистанга киргизмек эмес экен. Бирок болбой калды.
Жаныңызда ар дайым bir адам. Олтурсаңыз олтуруп, жатсаңыз жатып, бирге жүрүп. Жаныңыздагы киши ким? Тюнер. Ошол киши мен 7 жашымда пайда болду. Ошондон бери карай эле мага акылдык келген. Абушка? Сизге эмне болду? Элге кетели. Sen көп коркуп берме. Мен өлсөм ушундагы элде көмөр. Жазуудан артык жан өлбөйт. Тактыда жатып кан өлбөйт. Өлүм жалгыз кайда өлбөйт. Адам уулу кайда өлбөйт. Өлбөсө адам неге өлбөйт. Өзү кадиги Алланын өкүмүнө ким көнбөйт. Assalamu alaikum. Чоң апа, Саңбай атамды жогорку биздин айылга манас айтып берсин деп чакырып жатат. Мага алам. Сыркоолу төшөккө жетип калды. Абушка, деген эмне болуп баратасың? Тегинде көкөтөйдүн ашы болуп, жыйындын башы болуп, канды жутуп, кайыпту жутуп жатпайбы? Көрбөйсүңбү? Koçkordan bile istegenler geldi. Çok gelişeli. Ben 63 yaşta. Peygamber yaşındayım. Bu düğüne ben ne çarpmam çok. Hiçbir aş. İyi bir min degen at kalgan çok. Tam bektim bari menen teң düşmandım. Aman kulunun canan kulun yaş kaldı. Aman bolsa bir keste baran canım balası dep onlardan da adı çıkar. Şu bu yıl aman kalsam oğlun oğlun, kızdın kızın görün. Çakçamdan berçi. Siz dili götürüyorsunuz. Bak gör, çakçam.
жылдын март айында Сагынбай экөөбүз Ташкентке Илим изилдөө институту чакыртып барып 10 күн турдук. Ташкентте Арабаев, Эшеналы, Сыздыков, Абдыкерим, Тынстанов, Касым, Токпаев, Турдалы, Тойчунов, Ибрай бар экен. Булар Сагынбайдан Манас жомогунун жайын айттырып, же кара сөз менен айттырып, бир дагы угушпады. Сагынбай жолдо баратканда мага эми чоңдор абдан айттырып сындайт го деп айтып барган. Арабаев Сагынбайды каардап, иттин тезеги дар десе дарыянын башына чыгат деген рас го. Сагынбай, билген манасыңды тез жаздырып бүтүрсөңчү, болбосо сутка беребиз деди. Тыныстанып, сиздин жаздырган манасыңыз өзбекче болуп калыптыр. Анан жууду бетине, акка буруп ниетине, анан жууду колуну, ушу жашка келгиче арыстан манас жаш бала көрбөгөн мындай жолуну. Саке, сиздин жаздырган манасыңыз 4 жолдон уйкашпай 5, 6, 7 болуп калыптыр, деди. Анда Сагынбай, мен башынан бери айтып келаткан сөздөрүмдү 4 жолдон уйкаштырганда кедейлешип калбайбы, деп жооп берди. Бул ким теги өзү? Кайсы элден болот? Мен көлдүк саяк дегенимде, мен дегеле көлдүктөн жакшылык көргөн эмесмин. Мени сарбагыш деп ормондон берки кекти кектеп жаткан экен го, деди. Сагынбайдын капа болгонун Сыдыков Абдыкерим сезип, кой Саке, эми балдарга сиз таарынбаңыз деп экөөбүздү үйгө алып келип кондуруп, көңүлүбүздү жайламыш болду. Сагынбай экөөбүз кыйла кагуу жеп алып, кайта кетип, Кочкордо Сагынбайдын үйүнөн чоң газатты жаздык. Сагынбай баштагыдай көндөнбөй, мен жалынып, ары жак, бери жагына чыгып жатып айттырып жаздым. 1926 жылы Манасты жазып бүттүк. Чоң газаттын урушун, Манастын өлүмүн эң тар жаздырды. Мен канчалык жабышып айтсам да, менин билгеним ушул деп болбоду. Сагынбай айткан семетей эң башка кызык эле. Тамам жазылбай өзү менен кошо кетти. Мына ушул кол китептерде Сагынбай Орозбак уулунан Манас жомогу 250 000 сап ыр болуп жазылды. Мен буларды Кирпкомдун маданият комиссарлыгына өткөрүп бердим. Азыркыбызга кейбейли. Кийинки укум тукумубуз үчүн кейли. Журнарга салбай, жакшылап айтып, жакшылап жазалы. Булар билбесе, калыс жаш өспүрүмдөр билишер. Рахматын айтышаар бизге. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер Манаска жерлигинен түткөндөй. Акылыңды ала качып, сезимди титреткен ушул укмуш саптар көркөм фантазиясы жүрөгүндө оргуп, океандай толкуп жаткан таланттын оозунан чыккандыгы айныгыс факт. Ушул тасмабыз залкарлардын асыл эмгегине, талантына, урпактарынын алкышы болсун. Манастың нешілдеп жөнжара оқсотып, найжанымы қосотып, азамат оқсотып, жүк артқан баррасы, қоңғыру, қыранар, қолы, көлмөктөй, боз үйлігір, стокомын, қылғаныш, қыраңар, намыз үч, ашбердік, жақшы бол, бедерге, жақын жер, ашбердік, жатқырыпты, құндошып, жарақтанба, оңдошып, көккөтөй, көктөші, көтөрі, қалқылдап, алтыннан қыл, айчығы, түбелен ай тигенде, жалқылдап, көркөбі, азамат, көстейжан, шалқылдап, баянамай, Мышу кол жазманы 1926 жылы Ыбрайым Абдрахманов илим комиссиясына жазып тапшырган экен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Тил жана Адабият институтунун кол жазмалар фондусунда ушул кол жазмалар сакталып турат. Бул кол жазмаларды сары майдай сактап, китеп кылып чыгаруу азыркы күндө биздин милдетибиз.